Keyingi суроо, мен банкта иштейм, мен алган маянам арам эмеспи? Жооп берип коюңчу сураныч. Эми бул боюнча Алла Таала Куранда мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Баягы экинчи кайталап барбастан чектен чыкпаса, мажбур болсо бир нерселерге. Ад-дарура тубихул мазура деп зарычылык тыюу салынган нерсени уруксат кылат деп. Бирок сүткорлукка эч ким адал иштеше бер, боло берет деп бир дагы аалым айткан эмес, айтпайт дагы. Бирок сиз учурда иштеп аткан болсоңуз, бөлөк ишиңиз жок болсо, ал жерде да кичине адал жакка жакындалган жерлери да бар да. Мисалы, акча которулуп атат банктарга. Ал которулган акчаны сиз аласыз, иштетип атасыз. Же болбосо бирөөгө акча жөнөтөсүз, ошо банк аркылуу жөнөтүп атасыз. Светтин акчаларын ошо банк аркылуу төлөп атасыз. Налог жана үйдө эмнелер нерселер бар, төлөмдөр бар. Свет, газ, пас, ошонун баарын банк аркылуу төлөп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол жактарында иштейин деп, ошол жагына которулуп дегендей. Иштерин жасаңыз, анан эми төп түз эле жана процент берип, процент алган жагында турган болсоңуз, тез арада жумуштап бөлөк жакка чыгып кеткениңиз жакшыраак болот жана келечегиңизге дагы пайдалуу болот буюрса.